Assalamu alaikum. Урматтуу Талас тургундары. Бүгүн 7 апрель. 7 апрель Тайжарогонун жолун караңыздар, ушунчалык тешилип кетиптир да. Эч быйтаганга мүмкүн эмес. Силерге тартып берип коеюн, караңыздар. Жолдор ушунчалык тешилип кетиптир да. Бул урматтуу депутаттар, балким сиздер иштен бошобой жаткан чыгарсыздар, бул жака келгенге убактыңыздар балким жок. Ушул көйгөйдү бир карап чечип берип койсоңуздар да. Бул жоопкерчилик кимде экенин билбейм. Бул эл үчүн бул аябай эле, муну айдоочулар үчүн аябай эле кыйын болуп атса керек. Караңыздар, машиналар дөңгөлөктөрү дагы жарылып, шароолор чыгып кетиши мүмкүн. Тугандар, мен азыр Өтмөк жакта да тартып берем, Бишкекке баратат элем. Өтмөк жакта аябай тешиктеп атат. Жолдо катары ушундай экен, тугандар, мен анын баарын токтоп тарта алган жокмун. Ушуну жогорку жактарга балким менин видеом жетип калса, көрүп бул көйгөй чечилип калышы мүмкүн. Машиналарды караңыздар. Ушунча кыйналып кетип атат. Ар бирибиз патриот болойлу, ар бирибиз бир Кыргызстанга салым кошойлу. Мен бул каналым аркылуу балким видеом жогорку жактарга жетип калат балким. Ушуну көрүп оңдошот. Сиздер дагы лайк басып, салым кошуп коюңуздар. Жакшы комментарийлерден жазыңыздар, негатив комментарий жазбаңыздар. Мынакей бүгүнкү күндөгү жолдун акыбалдары ушундай болуп атат. Бишкек Талас Тайжорго жолу. Мынакей достор, Өтмөккө келип калдык, Өтмөктөн чыгып баратабыз. Караңыздар, ушунчалык Өтмөктүн жолдору өтө бир өкүнүчтүү. Караңыздарчы, машина чачылып кетейин деп атат да. Урматтуу айдоочулар, сак болуңуздар, домкрат сөзсүз түрдө болсун, запаскаңыздар сөзсүз түрдө болсун. Дөңгөлөгүңүздөр слабый болсо алмаштырып алыңыздар. Мындай ямага чыдабай тишке чыгып кетиши мүмкүн. Анан калпактарыңыздарды сөзсүз түрдө хамут менен байлаңыздар. 2-3 жерден калпак жөнү кыргып кетет. Менин машинам бир калпак кыргып кетти, таппай калдым. Мынакей туугандар, ушул видеону лайк басып, жогорку жактарга жеткирген аракетин кылайлы. Таанышыңыздар болсо, балким жөнөтүңүздөр. Балким көрүп калып бул көйгөй чечилип кетиши дагы мүмкүн, туугандар. Ар кимибиз колубуздан келген аракетти кылайлы да. Анан ушул урматтуу Талас тургундары, сиздерге да айтып койчу нерсе, Таластагы бир балким жогорку жактарга жеткире албай аткан, үнүбүздү жеткире албай аткан бир көйгөйлөр болсо, комментарийге калтырыңыздар, номериңиздерди калтырыңыздар. Барып тартып, бул каналыбыз аркылуу үнүбүздү ушу бир жогорку жактарга бир жеткириштин аракетин кылайлы. Мен колумдан келишинче жардам берем, элиме жериме салымды кошом. Караңыздарчы, абайла, караңыздарчы. Ушунчалык жолдун жаманынан, ямалардан качып атып, встречныйда да байкабайм, 2 машина кагышып калыштып атат да. Ушуну урматтуу депутаттар, местный депутаттар, балким жогорку кеңештин депутаттары, балким видео сиздерге жетип калган болсо, көрүп калган болсоңуздар, тез арада ушул маселени чечип бериңиздер. Урматтуу биздин башчыларыбыз, мойдон калтырбаңыздар, эрте кыймылдаңыздар. Канча деген бул жерде кооптуу жол маселеси өтө коркунучтуу болуп атат. Машиналардын шароолору чыгып кетиши мүмкүн, кагышып калышы мүмкүн. Канча деген кырсыктарды бир эртерээк жазап, бир астына алып аракетиңиздерди кылыңыздар. Урматтуу туугандар, кийинки чыгарышка чейин сак саламатта болуңуздар. Мынакей келип калдык.